Идеология болбош керек дегендердин айтканынын өзү идеология чынында. Себеби ордун бошотуп туруп, анан өздөрүнүкүн түрткүсү келгендердин амалы. Демек кайсы гана мамлекет болбосун, ошо эң демократиялуу деген мамлекеттер дагы кайсы бир ыкмалар аркылуу өзүнүн идеологиясын сөзсүз түрдө жайылтканга аракет кылат. Маданий саясатын жүргүзөт. Бул да баштан кечирдик деп биз. Ооба, башка бир нерсе канааттандырабы деп атпайбы, мисалы. Азыр бизде эмне болсо, ошону гана талдай алабыз бир чети. Экинчи чети, ооба, проблемалар аябай көп. Мен биринчи иретте чукул арада жасала турган нерсе, балдар үчүн кыргызча мультфильмдерди көргүчтөтүп мүмкүн болушунча көбүрөөк тартышыбыз керек деп эсептейм да. Жана балдардын тили орусча чыгып кетип атат дегендин бир себеби ошол. Колдоруна телефон тийип атат. Телефондогу контенттин баары тең орусча. Анан мисалы, аны көрбө, моуну көр деп айтайын десең, моуну көр дей турган эч нерсе жок болуп атат. Мисалы, биринчи иретте ошо балдар адабияты. Бирок жана жөнөкөй нерсе деп атпайбы? Балдар адабиятын азыр мүмкүн болушунча жөнөкөй тил менен жеткириш керек. Кыргыз тилинде кыргыз тилине кызыгуусун сактап калыш үчүн мүмкүн болушунча жөнөкөйлөштүрүш керек болот. Кооздойбуз деп атып, биздин мурунку тажрыйба менен өскөн ага эжелерибиз тескерисинче алыстатып алып атат балдардычы. Муну эске алыш керек болуп атат. Анан адабият жанагы кайсы бир кайгы муң жана башканын негизинде жазылып атканы, бул адабияттын табияты. Ырдык эле жакшы, мисалы, поэзия жакшы маанайда отуруп жазылган учурлар сейрек кездешет. Адабият менен журналистиканын бир эле чоң айырмасы бар, чындап келсе. Экөө тең маселе козгойт, бирок журналистика фактыга негиздеп козгойт, адабият ага байланган эмес да. Мисалы, көркөмдөп отуруп козгойт. Анан бул жагынан алганда сөзсүз түрдө, мисалы, мамлекеттик саясат, мамлекеттик маданий саясат болуш керек. Анын ар кандай жолдору бар, мисалы, конкурстарды уюштуруу, кайсы бир долбоорлорго акча бөлүү сыяктуу көптөгөн жолдору бар да. Бизде азырынча мен билгенден ушул мамлекетте бизге кандай маданият керек деген түпкүлүктүү маселе чечиле элек. Бирок негизи идеология деген идеологиялык багыт, ошол боюнча жүргүзүлгөн мамлекеттик ыраттуу саясат сөзсүз түрдө болуш керек. Болбосо өзүбүздүкүн жасабасак башка бирөөлөрдүкү басып кете берет. Аны баштан өткөрүп дагы атабыз. Ошондуктан бул суу сыяктуу нерсе да, өзүңдүкүн куйбасаң башкалардыкы куюлуп кете берет.